Кудайдын чакырыгы. 24 март. Бир убактарда жылдыздардын жардамы менен адамдар жол табышчу. Жылдыздардын жайгашуусу боюнча кайсы бир нерселерди билип алышчу. Кадимки эле асмандагы жылдыздар аркылуу. Азырда гороскоп деген нерсе аркылуу жылдыздардын жардамы менен бүгүн эмне күтүп жатат, кандай өзүн алып жүрүшү керек экенин белгилер келет. Биз Кудайга ишенип калдык. Гороскопторго кайрылбайбыз, алардан жооп издебейбиз. Же кайрылабызбы? Кандай дейсиңер? Же биз бир жылдыздарды башка жылдыздарга алмаштырып алдыкпы? Мурда асмандагы жылдыздардан жооп издесек, азыр жердик жылдыздардан, машаякчы жылдыздардан жооп издейбиз. Биз алардан бүгүнкү күнгө сөз айтышын күтөбүз. Алар менен жетектелебиз. Кандай ойлонуш керек, кандай иш кылышыбыз керек, кандай жашашыбыз керек экенин алардан билгибиз келет. Эгерде интернет аркылуу бир жылдыз насаатчы же жылдыз блогер кандайдыр бир нерсени айтса, биз аны жазуу менен салыштырбай, анализдебей, текшербей туруп чындык катары кабыл алып жатабыз. Ал жылдыздар мага жол көрсөтөт дейбиз. Ыйык жазууга сүңгүп кирип изилдебей калдык. Тереңдеп окубай калдык. Анткенде эмне? Убакыт жок. Тиги насаатчы айтты го, ошол мага жетиштүү деген абалга келип калдык. Жазууну окуганга эмгек жумшаш керек. Отуруш керек. Китепти ачып, сыйынып, окуп, изилдеп, аяттарды салыштырып отуруш керек. Ага караганда дап-даяр кылып чайнап берген, кооз кагазга ороп даярдап берген насааттарды угуп, руханий тамактанып алган оңой да. Мени туура түшүнөсүңөр деп ойлойм. Албетте мен окутуучуларга, насаатчыларга каршы эч нерсе айткым келбейт. Алар жыйындар үчүн чоң бата. Бирок алар кошумча руханий азык гана бере алышат. Жердеги ал жылдыздар чыныгы күндү, Кудайды жаппашы керек. Кудайдын сөзү биринчи орунда турушу керек. Өзүбүз жекече изилдешибиз керек. Ыйык рухтун үнүн угалышыбыз керек. Биздин руханий жашообуздун жол көрсөтүүчүлөрү жердик жылдыздар эмес, Кудайдын сөзү болсо экен.